мамлекетибизде шылуундар, аферисттер, элдин ишенимине кирип алып, ар кандай суммадагы акчаларды алып, ошол эле убакта мынакей бир мисал келтирип кетким келет. Интернетте MC Coin деп криптовалюта деп ачып алып, азыр акча салсаңар 2 айда 100 000 сом болот, 1 жылда 100 000 доллар болот деп бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып алып алдап жүрүшөт. Компания дүйнөлүк компания стандарттарга жооп берет. Евросоюздан документ алып койдук. То есть биздин компания Евросоюздан документ алып койдук. Кипрдан бар компания ачып койдук. То есть бүт дүйнө жүзү боюнча биздин криптовалютанын мыйзамында иштей берет. Бир нерсе билип койгула, биздин криптовалюта дүйнө жүзү боюнча первый криптовалюта кайда документациясы бар толук менен бүткөн компания. Биринчи, MC Coin 6000 обеспечение болот. Ушуларга жазаны күчөтпөсөк, эртең урматтуу президентибиз, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич деп кайрылуулар жасай баштайт да. Ошол себептен тез арада ушул MC Coin сыяктуу криптовалюта деп ачып алып, элди алдап жүргөн шылуундарга катуу жаза көрүүгө мен чакырамын. Ушунун үстүнөн тез арада иш алып барбасак, бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып, жолугушууларды уюштуруп, мына 2 айдан кийин 100 000 сом болот акчаңар, 1 жылда 100 000 доллар болот деп алдап атышат. Мындай жеңил акчага алданып, ушундай жолдорго, мындай барган жарандарга ушу массалык түрдө элге да кайрылуу жасап, мамлекеттик органдар ошол эле убакта ушул шылуундарды, аферисттерди жоопко чакырууга мен чакырам. Алмаз Акунжанович, ошону өзүңүз жеке көзөмөлгө алып бербесеңиз, күндөн күнгө буга алдангандардын адамдардын саны көбөйүп баратат. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Алмаз Акунжанович, мен дагы ушул жарандар кайрылды эле, азыр жогоруда мен коллегам айтып өттү, криптовалюта боюнчачы, ушу түштүк региондо аябай катуу айтып атат да, ошол боюнча иш алып барылыш керек. Чынында эле ошо бир айда 1 долларды бая монета деп айтат да, бир монетаны 100 000ге чейин чыгарам деп атат да. Албетте биздин жарандарыбыз бай жөнөкөй жарандарыбыздын байып кетишин баарыбыз эле каалайбыз да. Бирок бул дагы баягы экранга окшоп, кийин бүт биздин жарандарыбыз ушу сызга отуруп калбаса. Жыл боюнча биздин криптовалюта MC Coin биринчи орунга чыкты. Donald Trump Amerikanın prezidenti olup gelip ne деген сөз söyledi. Birinci sözünde müsaitse. Amerikanın 35 trilyon dolar akça karızı var dedi. Amerikanın 35 trilyon dolar karızı var деп айтты. Donald Trump'ın söylediğin sözünü ayıp vereyim. Kırkça fotoğraf vereyim size. Ben Amerikanın 35 trilyon dolar akça karızın через криптовалюта аркылуу Американ карызын кылган. Ушуга ички иштер министрлигине, санариптик министрлигине жана улуттук банк маалымат берсе, чынында эле кандай? Ушул чындыкпы же жалганбы астын алачы, иш алып барбасак кийин кеч болуп калат да. Азыр бир топ депутаттар бир жакшы маселе көтөрүп кетти. Мен кошумча дагы айтып коеюн, будан жаман болбойт. Кайра мен ойлойм жакшы реакция болуш керек деп. Анткени мына биз чындап эле мына шылуундар менен, аферисттер менен, ар кандай финансовый пирамида куруп алгандар менен күрөшүп келебиз. Дээрлик көп учурда уже по факту последствия менен күрөшөбүз да. Уже алдап кеткенден кийин, качып кеткенден кийин, анан отуруп алып могу жерге митинг кылгандан кийин азыр явно эле мына азыр депутаттар да айткандай 3-4 ушундай жаңы ачылган непонятный криптовалютчиктер, аттарын атап эле койгон айтты, MC Coin дейби, дагы бир топ Шерине дейт, дагы бир топ ар кандай нерселер дагы ачыла баштаптыр да. Бул жаңы трендке немеге модага айланып атыптыр. Ошол сыяктуу эле эмне кылыш керек? По факту эмес, уже азыр алдын ала Нацбанкка, разведкага, МВДга тапшырмалар берип койсоңуз. Алар заявление түшмөй сайын кылбайт да. Мына иштейт, мына биздин айткан сөздөрүбүз бардыгы заявление болсун. Азыртан баштап ошолор биз текшерип чыкса, Алмаз Акунжанов. Өтө маанилүү болуп атат. Анан дагы эртең элдерибизди бир топ сыздатып, ыйлатып албайлы. Алдын ала аларды коргоп калалы деген сунушубуз.